Астана, Алматы бул Казакстандын маданий жашоосунун эң кубаттуу эки борбору. Ушул эки шаарда бирдей өтүүчү бир фестиваль бар. Freedom Искусство фестивале. Бул фестиваль табияттын эң сонун жаратуусу, адамдын денесинин сулуулугу, анын өзгөчө көркөм пластикасы чагылдырылган эстетикалык майрам. Фестиваль талабы күчтүү көрүүчүлөрү бар шаарларда өтөт. Бирок ар дайым аншлаг менен коштолот. Буга таң калуунун кажети жок. Бул иш-чара Казакстанга дүйнөнүн эң ири театрларынан улуу балет артисттерин чогултат. Кээде бул 1-2 атактуу артист эле эмес, 10дон ашуун дүйнөлүк балет жылдыздары болушу мүмкүн. Башкача айтканда, сахнада ар дайым таң калыштуу нерсе орун алат. Бийик искусствонун эң назик толкундануулары, дүйнөлүк театрлардын чокусу жана толук сезимдик чөмүлүү. No, I think these performances are very important for the next generation. Менимче бул концерт келечек муун үчүн да, азыркы муун үчүн да абдан маанилүү. Анткени бул балет маданиятын сактоо жана улантуу, ошондой эле аны жаңы көрүүчүлөргө тааныштыруу үчүн чоң мүмкүнчүлүк. New audience as well, which is very important for us as well as an artist. Биз үчүн артисттер жана маданият тармагынын өкүлдөрү катары бул өтө маанилүү. All included very, very important things. It is great for us to be able to come. Биз Лондон шаарынан Астана шаарына келүүбүз абдан кубанычтуу. Ошондой эле бул балетте биз менен бирге Куба жана Мюнхенден келген артисттер да бийлешет. And it is almost like a cultural exchange. Бул маданий алмашуу болуп саналат. Ар кайсы улуттардан келген артисттер бир сахнада бир бүтүн спектакль жаратып жатышат. Amazing performance, which is almost is educational, and to be able to show the power of Искусство менен бийдин күчүн көрсөтүү, элдердин жүрөгүнө таасир берүү, бул абдан татаал, бирок кызыктуу милдет. Any race, which is what we try to do as well, not just in dance and ballet, and I think that there is Биз бул кызматташтыкты Казакстанга алып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонубузга абдан кубанычтабыз. Collaborate and to be able to bring this collaboration to Kazakhstan, and it is an amazing opportunity. Мындай мүмкүнчүлүктүн болушу артисттер үчүн да, көрүүчүлөр үчүн да чоң бакыт. To create such an opportunity for the dancers and the audience. Yeah, both the theaters. Алматыдагы жаңы театр жана Астанадагы бул сонун опера театры биз иштөө үчүн сурай турган бардык шарттарды камсыз кылган эң мыкты театрлар. Бул театрларда иштөө биз үчүн чоң ырахат болду. Айрыкча биз баалаган нерсе бул жерлерде абдан жылуу. Европада имараттар анчалык жылуу эмес. Ушундай сонун шарттарда иштөө абдан жагымдуу болду. Бизди бардык жерде абдан жакшы тосуп алышты. Баары бизди абдан жакшы кабыл алышты. Бизде 2 концерт болду. Ооба, көрүүчүлөр спектакльге суктанышты жана абдан рахат алышты. Souvenir de Dance бул фестивалда көрсөтүлгөн спектакльдин бири. Аны өзгөчө белгилеп кетүүгө болот. Анткени хореограф Валентина Сукетти бул чыгарманын премьерасын Казакстан үчүн атайын даярдаган. Ага бул хореографиялык чыгарма Петр Чайковскийдин музыкасы илхом берген. Албетте, Souvenir de Dance бул жалындуу жана бүтүндөй ээлеп алган сүйүү жөнүндө баяндоо. Сахнада 3 жуп, 3 сүйүү баяны. Көрүүчүлөр денелердин кыймылында бул окуялар сүйүү жөнүндө экенин түшүнүшөт. Бирок ар бир жуптун баяны өзгөчө уникалдуу.
Бул чын эле эл аралык спектакль болду. Анда дүйнөнүн ар кайсы театрларынан келген таланттуу артисттер катышышты. Сара Лемп жана Риочи Хирано Лондон королдук балетинен, Алехандро Вералес Лондон шаардык балетинен, Мария Баранова Бавария мамлекеттик балетинин алдыңкы солисткасы, Бахтияр Адамжан жана Анастасия Заклинская Астана опера театрынан. Мындан тышкары спектаклдин музыкалык бөлүгүн театрдын кылдуу оркестри аткарды. Аларды атактуу дирижер Эльмар Бурибаев жетектеди. So how I got involved in this was Бул долбоорго кандайча катышып калдым. Маселен, хореограф Валентина Цукетти менен Лондондогу Ковент Гардендеги королдук опера театрында чогуу иштешкенибизде. and myself to be in his choreography. And that's how I Ал менин өнөктөшүм Сара Лемпти жана мени өз хореографиясына чакырды. Ошентип мен бул жерге келдим. Мен биринчи жолу Казакстандамын, Астанадамын. Бул жак абдан суук экен. Мен шаардын айланасын көрүп чыга алган жокмун. Бирок бизге абдан жакшы кам көрүлдү. Бул жерде болуу биз үчүн биринчи күндөн тартып эле чоң кубаныч болду. since the day one. Я приняла участие в этом фестивале, потому что он действительно Мен бул фестивалга катышкандыгымдын себеби ал чындыгында уникалдуу. Ал жаш хореографтарга жана жаңы чыгармаларга мүмкүнчүлүк берет. Артист катары жаңы чыгармаларда бийлөө ар дайым абдан кызыктуу. Мен Астана көрүүчүлөрү менен ушул учурду бөлүшүп, Казакстанда жаңы балеттин премьерасын аткарганыма кубанычтамын. делиться этим моментом с публикой Астаны и станцевать абсолютно новый балет, то есть сделать премьеру в Казахстане. Значит, это работа. Бул спектакль өзгөчө. Анткени ал ар кайсы театрлардан келген артисттерди жана лондондук хореографты бириктирди. Хореограф из Лондона. То есть мы собирали этот проект с разных уголков Европы. Биз бул долбоорду Европанын ар кайсы бурчунан чогулттук. Бул бири-бирибизден үйрөнүүгө жана тажрыйба алмашууга сонун мүмкүнчүлүк болду. Бул денибизди гана эмес, акылыбызды да тарбиялап өнүктүрдү. Мындай нерселер күн сайын боло бербейт. Бул чын эле уникалдуу. Не каждый день происходит, это действительно уникально. Эл аралык артисттердин катышуусу репетициянын формасына да таасирин тийгизди. Алар онлайн жана офлайн форматта өткөрүлдү. Казакстандык жуп аралыктан даярданды. Бул өзгөчө тажрыйба болду. Өзгөчө спектаклдин энергиясы эң жогорку бөлүгү дал ушул артисттерге тийиштүү болгонун эске алсак. Алар баардык кыйынчылыктардан ийгиликтүү өтүштү. Физикалык жүктөмдөр, убакыт айырмасы жана өтө кыска мөөнөттө даярдануу. Акырында баардык күч аракет текке кеткен жок. Сонун спектакль чыныгы балет майрамы жаралды. Fortunately, in my career, I've Бактыга жараша карьерамда мен ар кайсы өлкөлөрдөгү эл аралык балет сынактарына катышып, балет артисттери менен таанышууга мүмкүнчүлүк алдым. Ар дайым Казакстандан айрыкча эркек балет артисттерин жолуктурчумун. Ошондуктан мен Казак балет мектеби ар дайым жогорку деңгээлде болуп, күчтүү атлетикалык артисттерди даярдап келгенин билчүмүн. Бүгүн эртең менен Астана балет труппасын көрүү мүмкүнчүлүгү болду. Жана алар чындыгында абдан жогорку деңгээлдеги артисттер экен. Алардын 90% Казакстандын балет мектептеринен чыккан. Бул Казакстандагы балеттин укмуштуудай деңгээлин жана анын күчтүү салттарын далилдейт. entered ballet tradition here in Kazakhstan. Валентина Цукетти дүйнөгө белгилүү балетмейстер, хореограф, жаш, талапка ылайык чыгармачыл. Анын чыгармачылык жолу абдан ар түрдүү жана бай. Ал Милан, Цюрих, Польша, Норвегия, Испания жана башка өлкөлөрдө иштеген. Учурда Лондондо эмгектенет. Цукетти музыканы өтө назик сезген хореограф катары белгилүү. Ошондой эле ал заманбап бий стилдерин ийгиликтүү колдонуусу менен бирге классикалык балеттин салтын терең урматтоо жөндөмү менен да таанымал. Well, what I wanted to do with this piece was very much a celebrating classicism. Бул чыгарма менен эмне кылгым келди? Мен классикалык балетке таазим кылууну, классикалык балет стилинде жаңы чыгарма жаратууну кааладым. Анткени азыр бул сейрек кездешүүчү көрүнүш. These are usually contemporary dance, so I'm
sort of a champion and I try to fight for. Көпчүлүк жаңы бий чыгармалары заманбап контемпорари стилинде жасалат. Мен өзүм классикалык балеттин келечеги үчүн күрөшөм жана ошол үчүн сонун мүмкүнчүлүк болду. Ballet, so it's a ballet to showcase. Бул спектакль негизинен балеттин алдыңкы солисттерин көрсөтүүчү чыгарма. Ар бир жууп үчүн хореография өзүнчө түзүлдү. Ар бир артисттин өзгөчөлүгүн жана индивидуалдуу сапаттарын баса белгилөөгө аракет кылдым. Choreography is very tailor-made to each couple. And each dancer brings. Бул классикалык балетти даңазалаган жана ошол эле учурда артисттердин жеке талантын жана стилин баалаган спектакль. It's about classical ballet. It's a celebration for classical ballet, but it's also a celebration of themselves as people. Well, deep down, it's basic. Негизинен классикалык балеттин негизги техникасы бардык нерсенин базасы. Бирок музыка жаңы, бул чыгарма биринчи жолу ушул музыкалык чыгарманы колдонду. Хореография дагы жаңы. Dance on this music as well, and new choreography, and this is my first time working with Valentina as well. Мен Валентина Цукетти менен буга чейин бир труппада иштесем да, биринчи жолу ал хореограф, мен артист катары кызматташтым. As a choreographer and a dancer relationship. Биз мыкты кызматташтык түздүк жана сонун спектакль жараттык. Бул чындыгында эле укмуштуудай болду. Together, and yes, it's been amazing. Казакстанда көрсөтүлгөн бул спектакль Валентина Цукетти үчүн жөн эле кезектеги хореографиялык чыгарма болгон жок. Ал европалык балеттин классикалык мурасын жана казак балетинин салттарын байланыштырууга аракет кылды. Автор сувенирде данс спектакли аркылуу эки маданиятты бириктирүүнү көздөгөн. Балет — это универсальный язык, который позволяет себя выражать. Балет бул дүйнөлүк тил, ал аркылуу өзүңдү билдирүүгө болот. И этот балет очень яркий, он красочный, он. Бул балет абдан жаркын, түстүү жана кубанычтуу. Ошондуктан ал эркиндик, бактылуулук жана чек аралар. Раскрывание границ и это праздник. Праздник на сцене. Yes, I think having a particular dance partner that I can really. Туруктуу өнөктөшүмдүн болушу, ага толугу менен ишен алышым мен үчүн чоң ийгилик болду. Ошол эле учурда бул Валентина үчүн да чоң ийгилик болду деп ойлойм. Анткени биз биргеликте иштеп, ага сунуштарды киргизип, бул кыймылдарды мындай жасасак кандай болот деп айта алдык. Kind of collaborate with us because as a choreographer. Ошентип ар бир концепциянын ичинде токтолуп калбастан биз менен чогуу өнүгүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ушундай кызматташтык аркылуу биз чоңураак жана мыкты нерсе жарата алдык. Something bigger and better place. Freedom искусство фестивали азыр Казакстандагы искусство мейкиндигинин салттуу окуясына айланып калды. Бул фестивалды сүйүп калышты жана аны чыдамсыздык менен күтүшөт. Бул фестивалдын алкагында балеттик премьералар да өтүп жатат. Валентина Цукеттинин спектакли мунун ачык далили. Бирок ошондой эле дүйнөгө белгилүү хореографтар өздөрүн буга чейин белгилүү болгон чыгармалары менен келишет. Быйыл мисалы фестивалда израилдик хореограф Шарон Эйл тарабынан коюлган Элеф театрынын укмуштуудай аткаруусу көрсөтүлдү. Дүйнөлүк сынчылар буга чейин эле анын балетке болгон стандарттан тышкаркы мамилесин жогору баалашкан. Freedom искусство фестивалынын негизги багыты балет казакстандык, дүйнөлүк классикалык жана заманбап. Бирок фестиваль мындан да кеңири масштабты камтыйт. Перформанстар, инсталляциялар, көркөм сүрөт көргөзмөлөрү өтөт. Ошондой эле бул иш-чарада инновацияларга орун берилет. Мисалы, акыркы фестивалда коноктор VR технологиялардын жардамы менен театралдык сценографияны жаңыча тажрыйбадан өткөрө алышты. Мында көрүүчү жөн эле көрүүчү болбостон, сахнадагы окуялардын катышуучусуна айланат. Кыскасы, Freedom искусство фестивали искусствонун чектерине чакырык таштайт. Ал өлкөлөр ортосундагы гана эмес, классикалык искусство менен инновациянын ортосундагы чек араларды да жокко чыгарат. Бардык белгилер фестивалдын Казакстанда дагы көпкө чейин өткөрүлөрүн көрсөтүп турат.
Я хочу добавить, что Мен дагы бир нерсени кошуп кетким келет. Бул фестивалга катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Жана бул мен үчүн чоң сыймык. Фестивалды уюштурган бардык командага жана уюштуруучуларга искусствого кошкон салымы үчүн чоң рахмат. такой вклад в искусство.